Биздин көрсөтүүбүз улуу талап боюнча саякатын улантат. Ошентип биринчи чыгарылышта биз Баянкөл Кооз капчыгайынын укмуштуудай көрүнүш менен таанышканбыз. Тамгалы таш жергесиндеги сырдуу жазууларды көрдүк жана падышалар өрөөнүндө, Баш шатыр некрополунда байракы сак көрүстөнүндө болдук. Бүгүн биз мейкиндик боюнча алмашып, республика чек арасын кесип өтпөстөн эле Арабия жарым аралына барып калабыз. Планетанын өткөнүнө секирип жасайбыз. Марста болуп калабыз. Ишенбейсизби? Анда биз менен калып, бардыгын өз көзүңүз менен көрүңүз. Вы подумали, что я в Дубае? Нет. Мени Дубайда жүрөт деп ойлоп калдыңыздарбы? Жок, бул үн салган бархан, өзгөчө табигый кубулуш. Анын керемети бир эле бархандын ырдаганында гана эмес, ал өзү дагы сейрек көрүнүш. Анткени таштуу тоолордун арасында жайгашкан. Каменных гор. Айгай кум бул таштак чөл аймагында жана сөксөл өскөн таладагы агыш кумдан түзүлгөн кум тоо чынында таң калтырган көрүнүш. Дароо эле ойго Шахрезаданын жомогундагы саптар келет. Арабия жарым аралындагы жүк тарткан төө кербендери, мираждар, оазистер жана башка көрүнүштөрдү издейсиң. Бирок андай эмес. Таң калыштуу кум төө Алматыдан болгону 182 чакырым түндүк чыгышта жайгашкан. Эмнеге аны Айгай деп аташкан? Бархандардын үн чыгарышы абдан кургак аба ырайында шамал менен жылган кум бүркүттөрүнүн сүрүлүүсүнөн термелүү пайда болушу менен түшүндүрүлөт. Жакшы тыңшап көрө турган болсок, ал орган музыкасына окшоп кетет. Болжолдуу эсеп боюнча кум дөбөлөрдүн жашы 3000ден 5000 жылга барабар. Узундугу 3 метр, бийиктиги 150 метрге чейин жетет. Ал мында тынымсыз жүрүп турган шилик деп аталган күчтүү шамалдын таасири менен түзүлгөн. Миңдеген жылдар бою шамал Иле дарыясынын жээгинен кумду чаңды бир багытка карай үйлөп келген. Бирок жолдо Жунгар ала тоосунун чоң жана кичи калган тоо кыркалары турган. Бул табигый кууш өрөнгө туш келгенде шамал басаңдап кум төмөн түшкөн. Ошентип ааламдын 7 кереметинин тизмесине кирген укмуштуу табигый феномен пайда болгон. Биз менен жанаша биринчи тасма тартуу тобу Алматы облусу боюнча өз экспедициясын улантууда. Жаңы, белгисиз багыттарды ачып келет. Кызык, Антон азыр кайда болду экен? Дээрлик баардыгыбыз Израилдеги Өлүк деңизди билебиз. Ал абдан туздуу болгондуктан жатып алсаң дагы чөккөнгө мүмкүн эмес. Бирок көпчүлүк Алматы облусунда дагы ошол деңизге курамы окшош көл бардыгын биле бербейт. Биз азыр Баянкөл капчыгайынан жолго чыгабыз жана ошол Туз көл тарапка багыт алабыз. Бизге тигил жакка. Силкилдеп жатабы? Андыктан Туз көл жакка бара жатсаңыз, жумшак жазыктарды кенен алып алыңыз. Жакшы эле чайкайт. Баянкөл капчыгайынын Туздуу көлгө болгону бир нече саатка жетүүгө болот. Бирок 60 чакырым жолду оңой деп айта албайсың. Анткени бүткүл маршрут негизинен тоо этектери аркылуу өтөт. Биз азыр Кетмен тоо кыркасынын түштүк батыш тоо тармагында жүрөбүз. Ушул жактан өлкөнүн эң бийик чокусу Хан Теңир пигине, анын катарындагы Тяншан тоолорунун атактуу чокулары катары жайгашкан Жеңиш пигине сонун көрүнүш ачылат. Азыр биз Туз көлгө бара жаткан жолдобуз. Мында жол дагы укмуштуудай. Ошондуктан сиздерди бир аз силкилдетип чайкайт. Ага дагы даяр болуңуз. Бирок ал дагы өзүнчө сонун деп ойлойм. Албетте, коопсуздук курун дагы унутуп калбаңыз. Мен болсо азырынча селфи жасай берейин. Суктандырган көрүнүш бул жердин визиттик картасы. Айтмакчы, аба ырайы жакшы кезде күн баткан учурда Хан Теңир чокусу кызгыл түскө боелот жана айланадагы бардык бийик тоолор караңгыда чуулганса дагы көпкө чейин жарык болуп турат дешет.
Улуу тоолордун курчоосундагы керемет жылдыздуу асман дайыма чыгармачылыкка, сонун нерселерди түзүүгө жана мегаполистердеги адат болуп калган ызы-чууну унутуп, учурду сезе билүүгө түрткү берет. Анан ошентип экинчи телеэкспедициянын катышуучулары жаңы чектерди жана мейкиндиктерди багындырууда. Мен кумдан жылгаяк тээп көрө элекмин. Азыр ылдый түшүп көрөм. Мага сонун сезим жаратат деген ойдомун. Кап, кум нум экен да. Аягына чейин жетпей калдым. Ырдаган кум дөбөлөр байыртадан бери эле көптөгөн элдик уламыштарды жараткан. Бизге бабалар чөлдүн ээлери, керемет жандыктар, жер алдындагы дарыялар, атүгүл көмүлгөн шаарлар тууралуу аңыздар менен түшүндүргөн бул көрүнүш табигый кубулуш. Уламыштардын биринде кум алдында шайтан уктап жаткандыгы, анын 19 үнү аймакка таралары дагы айтылат. Кандай болсо дагы айгай-кум шексиз түрдө көңүл бурууга арзыйт жана Алматы облусунун картасында чет мамлекеттерге чейин белгилүү жаркыраган бермек болуп кала бермекчи. Если вы, как и я, решили добраться до самого... Эгерде мага окшоп бул кум дөбөнүн эң чокусуна чыккыңыз келсе, анда сизге базалык дене тарбия даярдыгы керек. Ал 30-40 мүнөт убакытты алат. Мен чарчап калдым. Скажу, я устала. Балдар Алтын Эмел корогунун белгисиз чыйыр жолдор боюнча андан ары жөнөшөт. Кызыктуусу көчмөндөр доорунда Тузгөл Добаннур деп аталган. Ал эми биздин тилде Шамалдуу көл деп которулат. Мында шамалдын ылдамдыгы чындап эле өтө жогору, кээде кыйраткычтагы күчкө ээ болот. Мына Тузгөл деген ушул. Ал Элчин Бүйрүк жана Кара Тау тоолорунун ортосунда жайгашкан. Көлдүн узундугу 5 чакырым, кеңдиги айрым жерлерде 1 чакырымга барат. А ширина в некоторых местах достигает 1 километра. Айтмакчы, көлдүн туздуулук деңгээли 1 литрден 300 граммга чейин жетет. Бирок бул жыл мезгилине жараша өзгөрүп турат. Степень меняется от сезона к сезону. Для сравнения. Мисалы, Израилдеги Өлүк деңизде 1 литр 350 граммды түзөт. Өтө туздуу. Озеро Тусколь, оно популярное место воскресного отдыха у алматинцев и особенно у... Тузгөл алматылыктар эс алуу күндөрү көп келген белгилүү жай. Өзгөчө Нарынкул районунун жашоочулары анын даарылык касиети бар деп эсептешет. Близок якобы с Мертвым морем. Считается, что Суудагы туз үлүшү Өлүк деңизге жакын деп айтышат. Муундарга жакшы таасир этет. Бирок тилекке каршы анын жээгинде эч кандай инфратүзүм жок. Но пока, к сожалению, на его берегах нет никакой инфраструктуры. Там, наверное, несложно было бы построить какие-нибудь элементарные дома, приюты туристов, какие-то можно вагончики. Ал жака туристтер үчүн эң жөнөкөй үйлөрдү коюп коюу деле кыйын эмес. Вагон койсо деле туристтердин саны өтө көп болмок. Бирок бул жергиликтүү, райондук деңгээлдеги ресурс экендигин дагы түшүнүү керек. Ну, так скажем, районного масштаба. Бул Тоо көлү деңиз деңгээлинен 1959 метр бийиктикте жайгашкан. Аны Израилдеги Өлүк деңизге, АКШдагы чоң туздуу көлгө салыштырышат. Бийик тоо кыркалары менен чектешкен бул көгүлтүр суу мейкиндиги өзүнүн жымжырт көрүнүшү менен чындап эле күчтүү таасир калтырат. Атүгүл күчтүү шамал болгон убакта дагы көлдө толкун жаралбайт. Болгону бир аз чайпалуу пайда болот. Суу көбүктөнгөндөн күмүш түстүү көрүнүшкө келет. Анан албетте туристтер мындай сулуулукту өз көзү менен көрүү үчүн чет өлкөлөрдөн дагы келишет.
name is Fatima Ahmadi. I'm a travel. Чынында мен саякаттаганда жана ар бир өлкөнүн сулуулугу менен өзгөчө колоритине суктанууну жактырам. Which country I visit? So this is your second place on this. Тузгөл сиздин сапар алкагыңыздагы экинчи жай болуп калдыбы? Кандай таасир калтырды? So what are your impressions about these two places? Бул жердин сулуулугу биринчи секундтан эле көңүлдү чындап арбап алды. Анан дагы бул табиятка жакын баруунун эң сонун мүмкүнчүлүгү. Very close and friend to this beauty. Бул көл жайгашкан орду менен катар эле өзүнүн даарылык касиети менен дагы белгилүү экендигин билесизби? Like sort of thoughts, yeah. Actually, I thought it's a Мен муну билген эмесмин. Казакстанда өзүнүн өлүк деңизи бар экендиги кимдин оюна келди дейсиз? Бул абдан сонун. any other. About to Ушул жайды өзүңүздүн досторуңуз менен жакындарыңызга айтасызбы? like. Amazing. So to get Албетте, мен кийинки жолу жалгыз келбейм деп абдан үмүттөнөм. new. It's new to me. Actually, I'm. Таштак жарым чөл күтүүсүздөн түрдүү майда оазистерге өзгөрөт. Мажырымтал, Чингил жана Тамариск жер катмарындагы ным менен азыктанышат. Бул Миң булак. Мындай аталыш бул жерде көп сандаган булак болгондугун билдирет. Ушул мажырымтал 700 жашта. Элестетип көрүңүз, ал мында 2 кылымдан бери турат. Канчалаган тарыхый окуяларды көргөн. Уламыш боюнча Чыңгыз хандын өзү аскери менен ушул талдын түбүндө салган. Мен дагы азыр келип дем алып алайын. Бактын тышы түрдүү катмарланып кеткен. Ал эми жоон тамырлары жерден чыгып турат. Башчы айылынан 30 чакырым Коспа тауда касиеттүү дарактын салкын көлөкөсүндө эс алууга болот. Мүмкүн чындап эле илгери так ушул мажүрүм 1218-жылы тал шамалга ыргалып Темучиндин сансыз түмөндөрүн казатка узаткандыр. Вот он, тот самый. Мына бул айтылуу Миңбулак булагы. Элде анын даарылык касиети бардыгы, көп түрдүү оорудан айыктыра тургандыгы айтылып келет. Азыр мен даамын байкап көрүп айтып берем. Скажу, какой он на вкус. Ну, вкус, я бы сказала, специфичный. Казакстан өзүнүн табиятынын көп түрдүүлүгү менен ажайып сулуулугу менен таң калтырып бүт элек. Биздин саякатыбыз уланууда. Биринчи тасма тартуу тобу өзүнчө бир өлүк деңиз болгон Тузгөлдө жүрөт. Толугураак жеринде билебиз. Гөл учу кыйры жок мейкин талаада жайгашкан. Айланада бир дагы бадал, дарак жана бийик эч нерсе жок. Андыктан бул жака келерден мурда күнгө күйүүдөн эмне кылып сактанууну дагы ойлонуш керек. Анан дагы көлдүн жанында өлөң чөп жана тикендүү бадал өсөт. Ал эми суунун даарылык касиети жөнүндө көп уламыштар бар. Азыр түшүп, анысын дагы байкап көрөбүз. Тузгөлгө жылдын бардык мезгилдеринде барууга болот, бирок эң жагымдуу учур июндан сентябрга чейин. Жай кысын күн 30 градуска чейин ысыйт. Ал эми түнкүсүн абдан салкын болот. 2000 метр бийиктикте үшүк дагы көп жүрөт. Чатырларды түз эле суу жээгине тигүүгө болот. Бирок туристтер бул үчүн жакынкы дөңсө жана бийик жерлерди тандашат. Ал жактан жакшы көрүнүш ачылат. Өзгөчө таң ата жана кечки учур керемет көрүнөт. Тузгөлгө бир дарыя суусу кошулбайт. Эч бир суу агып чыкпайт. Көл жер алдындагы булактардан суу алат. Негизи эле айланасын тоо курчаган талаада Тузгөл жайгашкандыгы дагы таң калыштуу көрүнүш. Көлдүн айланасындагы жаныбарлар дүйнөсү абдан көп түрдүү. Айрыкча кара тоо куркаларын көптөгөн жаныбарлар жердейт. Тузгөл жана анын айланасы канаттуулардын абдан көп түрдүүлүгү менен атагы чыккан. Ал Борбордук Тянь-Шаньдын Казакстан бөлүгүн жердеген сууда сүзүүчү жана суу жээгинде жашоочу куштардын негизги жумурткалоочу жайы болуп саналат. Мында кеминде 35 түрдүү канаттуу жашайт.
Ал арада Жулдуз экинчи топ Жунгар ала тоосунун ажайып кооз жерлерин изилдөөнү улантууда. Азыр биздин топ кайда бара жаткандыгы кызык болуп турат. Ошентип Актау, Кайназой доорунда жаралган өзгөчө бир тоолор. Табият суу, шамал менен өзүнүн чексиз фантазиясы менен гипстелген чопонун үстүндө чебер иш жүргүзгөн. Өсүмдүктөрдүн жоктугу чопо тоолордун айдың өзгөчө пейзажына окшоштугун камсыздайт. Необычайно красивый. Бул жактагы көрүнүш абдан кооз. Тоолору сырдуу. Актау кыргызча ак тоолор дегенди билдирет. Чынында ак түс бул жакта басымдуулук кылат. Бирок бул жактан кочкул кызыл, кызгылт, атүгүл айрым жерлерде сыя көк аралаш түстөрдү дагы көрүүгө болот. Көп миллиондогон жылдар мурда мында океан болгондугу да айтылат. Буга кумдан колго жасалган сепилге жана каттамага окшогон чөкмө тектери күбө болуп келет. Песочный замок. Ну или слоеное тесто. Актау бүткүл дүйнөгө белгилүү палеонтология гендери менен өзгөчө таанымал. Казуулардын жыйынтыгында жок болуп кеткен субтропиктик өсүмдүктөрдүн издери табылган. Ошондой эле жерде 25-30 миллион жыл илгери жашаган байыркы жаныбарлар, крокодил, ташбака, зор керектердин таш болуп калган сөөктөрү табылган. Бул ачык асман алдындагы геологиялык музейде сөзсүз түрдө сүрөткө түшүү керек. Кымбаттуу көрүүчүлөр, бизден эң жагымдуу маалымат. Көңүл буруңуздар, бизде сынак. Бул сынактын шарты боюнча мен турган дөңдү табуу керек. Ал ушул кызыл тоонун маңдайындагы кемпинг районунда турат. Анын фотокадрды кайталап, аны Акросы Казакленд хэштеги менен Instagram социалдык тармагына жайгаштыруу керек. Анан сиздерди биздин телеканалдан жагымдуу белектер күтөт. Анда даярсыздарбы? Кеттик. Масштабтуу экспедицияны Акросы Казакленд хэштеги боюнча социалдык тармактар аркылуу көз салууга болот. Атүгүл азыр эле биздин биринчи топ Керемет Туз көлдүн айланасында ачкан жаңы, өзгөчө жана белгисиз кызыктар менен таанышсаңыздар болот. Мында боз турна жана каркыра абдан баалуу канаттуулар, ошондой эле жапайы газ, өрдөктөрдүн көп түрлөрү жана бакырчак аккуу жашайт. Ал эми бул тоолордо Казакстандын кызыл китебине киргизилген тала бүркүтү менен кадимки бүркүт бар. Биздин топ алыстан гана аз сандагы канаттууларды жолуктура алдык. Буга коноктордун көптүгү таасир этти окшойт. Же болбосо биз туура эмес убакта келген өңдөнөбүз. Бирок балдар буга кайгырып отурушкан жок. Анан дагы күн кайнай баштады. Андыктан айлана чөйрөдөн суунун өзүнө көңүл бура турган эң сонун убакыт келди. Туз көлгө сууга түшүүгө тыюу салынган эмес, атүгүл сунушталат. Саламатсызбы? Суу кандай? Эң сонун. Бирок эстеп коюңуз, көлдүн суусу өтө туздуу болгондуктан, туз көлгө түшө турган болсоңуз, сизде өзүңүздөн тузду жууп салгыдай таза суу болушу керек. Мен болсо түз эле азыр байкап көрүүнү убада кылгам. Түбү албетте чөкмөлүү жана көлгө түшкөн киши абдан көп. Анан дагы ушундай бир сонун жит бар. Аны эч нерсеге окшоштура албайм. Аны сезүү гана керек. Балким ал анча жагымдуу болбосо дагы өзүнчө бир башкача жыт. Мында чынында суу абдан тайыз жана чөкмөгө тизеңе чейин батып кетесиң. Эгерде азыр чөксөм, ал акыркы кадр болуп калышы сыяктуу сезилет. Бирок бул абдан пайдалуу болду, анткени суу абдан туздуу. Аяк алдыңда чопо жана чөкмө бар. Мен кеттим. Я пошел. Бул аймактарга сапарга чыгаарда өз алдынча жашоо үчүн таза суу, чатыр, жылуу кийим жана азык-түлүк алуу керек. Ошондой эле курт-кумурскалар менен кенелерден коргоочу каражаттарды алып алган дагы жакшы. Айтмакчы, Туз көлдөн түндүктө 5 чакырым жерде өзөн суу бар. Андан көлгө түшкөндөн кийин чайканууга, жетиштүү таза суу алууга болот. Туз көлдө бир гана сууз эмес, баткагы дагы даарылык касиетке ээ. Ал баткакты абдан пайдалуу дешет. Аны айрым дарылоо жайларында колдонушат экен. Ал баткакты денеге, бетке сүйкөсө дагы жакшы таасир берет.
Ак таунун тоо этегинде туристтер үчүн кемпинг жайгашкан. Мында биз чатыр тигип алдык. Улуттук паркка кирүү 1041 теңге турат экен. Жол көрсөтүүчү гидти дагы алуу керек. Анткени бул аймакта оңой эле адашып кетүү ыктымал. Анан дагы бул жерлерде жапайы жырткычтар дагы көп жүрөт. Ак таудан батышка карай жарым сааттык жол Каты тау же катуу тоолор жайгашкан. Бул жол менен 240 миллион жыл илгери Перим доорунда бул жерлерде 2 жанар тоо болгон. Тоонун өзү дагы лавадан түзүлгөн жана вулкан тоо тектеринен турат. Аймак чет элдик туристтер арасында абдан белгилүү. Алар бул жакка фото аңчылык үчүн дагы келишет. Мында өзгөчө кооз жылдыздуу асманды дагы көрүүгө болорун айтышат. Мен дагы аны көрөм деген үмүттөмүн. Каймана элестетүү менен айта турган болсок, тасма тартуу тобу айды артка калтырды. Жашоо жок Марска келди. Жер алдында эриген лава тышка чыгып сууганда чындап эле укмуштуудай түргө келген. Айтмакчы, аскалар абдан сүрдүү көрүнөт, бирок тоо теги абдан жумшак жана колдоо үбөлөнөт. Космостук операны киного тартууга же сүрөтчүнүн кылгалемине татыктуу өзгөчө пейзаж. Бирок эми жерге жайлуу чатыр шаарчага кайтуу актысы келди. Айтмакчы, унутуп калбаңыздар, биздин программадагы акыркы маалыматтарды жана эң сонун сүрөттөрдү сиздер социалдык тармактардан Акросе Казахленд хэштеги боюнча оңой эле таап аласыздар. Анда көңүл буруңуздар, сиздер үчүн күтүүсүз белек даярдадык. Эгерде биздин кадрды кайталап, Instagram социалдык тармагында Акросе Казахленд хэштеги боюнча киргизсеңиз, анда биздин телеканалдан белек алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. 1, 2, 3. Биз кайрадан космостук пейзаждабыз. Ак тау менен Катуу тау кооз тоолору адамды абдан таң калтырат жана бүткүл дүйнө жүзүнөн саякатчыларды кызыктыруу менен сөзсүз түрдө келип көрүүгө боло турган жай болуп саналат. Если горы Актау — это осадочные горы. Ак тау тоолору чөкмө тоолор. Бул океан түбү. Кээде дээрлик бүтүн үлүл кабыктары табылат. Ракушечник, известняк. Ал тоолору бордон болсо, Катуу тау тоолору вулкан тектүү тоолор болуп саналат. Моложе, если подняться немножко выше. Алар бир кыйла жаш. Эгерде бир аз жогору көтөрүлсөк, ал жактан байыркы жанар тоонун кратерин табууга болот. Жана бул үйгө келгис укмуштуу ийри буйру көрүнүш базальт лавасынын агымы. Анан албетте бул фотографтар үчүн бейиш, күндүн батышы, таңдын атышы сонун көрүнөт. Эч ким бул жактан жакшы сүрөтсүз кете элек. Никто оттуда не уезжал без хорошей фотографии. Мына туристтер, Кытайдан келген экстремал саякатчылар тобу кемпингдин жанынан биздин тасма тартуу тобуна жолукту. Албетте биз алардан алган таасирлери жана сезимдери Казакстан боюнча экспедиция багыты жөнүндө айтып берүүнү өтүндүк. Салам, менин атым Сянган. Мен Кытайдын Пекин шаарынан болом. Мында тоолор кооз, керемет пейзаж, эң башкысы дайыма жардамга даяр боло турган адамдар жашайт экен. Бизге табият жакты, биз мында жакшы жүрдүк, эң сонун болду. Салам, менин атым Синора. Мен дагы Пекинден болом. Бул жактагы адамдар абдан жакшы, ак көңүл, кооз табият жана абдан кооз тоолор бар экен. Бул жактан жакшы көрүнөт. Салам Казак ТВ. Бүгүнкүгө болгону ушул. Өлкөбүздүн кезектеги өзгөчө аймагы өз сырларын ачты жана керемет сулуулугу менен таң калтырды. Жунгар-Ала тоосунун суктандырган көрүнүшү, Тяншан тоолорундагы өзгөчө табигый объекттер жолго чакырат. Анткени саякатта жүрүп, сен дүйнө тааный аласың жана өзүңдүн күч-кубатыңды сезесиң. Кызыктуу саякатыбыз менен катар эле Акросе Казахленд хэштеги боюнча байкоо салууну дагы унутуп калбаңыз. Жолдон жолукканга чейин.